Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. АКШда 25 майдан бери өтүп жаткан нараазычылык акциясынан улам өлкөдө коронавирус инфекциясы дагы күч алышы мүмкүн. Чет элдик эксперттердин айтымында, АКШда бул башаламандыктан коронавирус инфекциясы сөзсүз күч алат. Бул тууралуу чет элдик басмалары жазышууда. Нараазычылык акциясы күч алган Миннесота штатынын башчысы Тим Вольц акцияга катышкандардын коронавирус инфекциясы супер таратуучулар деп атады. Анын айтымында, мындай жоопкерчиликсиз аракеттердин натыйжасында жакын арада АКШда коронавирус оорусунун жаңы толкуну келип чыгаарын айткан. АКШда коронавирус инфекциясы 1,811,357 адамдан аныкталды. 105,147 адам каза болсо, 458,231 бейтап айыгып чыкты. Испанияда март айынан бери биринчи жолу коронавирустан каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу чет элдик басмалары жазышат. Маалыматта акыркы суткаларда 71 адам COVID-19 инфекциясы аныкталганы айтылат. Испанияда 2-июнга карата вирустан жабыркагандары 240 000 адамга жеткен. 1-июнда карантиндик чараларды жеңилдетүүнүн акыркы этабы күчүнө кирди. Буга байланыштуу өлкөдө бассейндер, сода борборлор, театрлар, спорттук залдардын ачылышына уруксат берилди. Ошол эле маалда тургундар өз провинцияларынын аймагынан тыш чыга албайт. Жакындары менен жолугушууда да 15 адамга чейин гана чогулушууга уруксат берилген. Кафе жана ресторандар, кардарылар ички залында гана кабыл ала алат. Ал жакта жалпы столдордун саны 40% гана ээлениши керек. Испания коронавирустан көбүрөөк жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирет. Ал жакта чек араларын жабылышынан жылда күтүлүүчү 7 миллионго жакын туристтер келбей калган. Мындан улам өлкөнүн финансалык жоготуусу 7 миллиард еврону түзгөн, деп жазылат маалыматта. Бүгүн 2-июнда Индиядан 6 кыргыз жараны өлкөгө кайтып келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ага ылайык мекендештер бүгүн 2-июнда Дели Бишкек Дели чартердик каттамы менен келишкени айтылат. Кыргыз жарандары Индия тарап менен макулдашуунун негизинде учуп келишкен. Учурда бул каттам менен келгендер белгиленген тартипке ылайык обсервацияга алынды. Алар бардык медициналык процедуралардан өтүшөт, деп жазылат маалыматта. Буга чейин авиатрафик авиакомпаниясынын Минск-Бишкек тарап боюнча Беларустан Кыргыз өлкөсүнө 179 жараны кайтып келишкени маалымдалган.